Урматтуу бир туугандар, мамлекетибиздин президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жетекчилигинин астында өнүгүүгө карай багыт алганына кичине да болсо ишенич аралдыгы деп мен ойлойм. Бүгүн ушул жерде отургандардын арасында канча жылдан бери бере албай, ала албай жүргөн биз кумтөрдү алдык, бюджетибизди көбөйттүк, айлыктарды, пенсия пособияларды жогорулатайлы деп жатабыз. Канча жылдан бери ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын пособияларын тыңгылыктуу көтөрө албай келгенбиз. Быйыл президент тапшырма берип, биз бир эмес эки жолу көтөрдүк. 2021 жылдын 1 октябрында жана 2022 жылдын 1 январынан тартып, айрымдардыкын 200%га чейин көтөргөнгө, пособияларга үлгүрдүк. Кыргызстанда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелип 1999.168 адам бар экен да. Биз ушунча адамдын ичинен ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 34.181 баланын пособиясын 4.000 сомдон 8.000 сомго көтөрдүк. Биринчи топтогу бала кезинен ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 35.670 адамдын пособиясын 4.000ден 8.000 сомго көтөрдүк да. Экинчи топтогулардыкы 3.300 сомдон 6.600 сомго көтөрдүк. Ал эми үчүнчү топтогу майыптардыкын 2.700 сомдон 5.400 сомго көтөрдүк. Ошол эле учурда томолой жетим балдардын пособиясын 2.000 сомдон 6.000 сомго чейин көбөйтүп бердик. Демек өлкөдө социалдык саясат туура жолго багыт алганын айтсак болот. Аз да болсо жашоо минимумундан кичине да болсо ашырганга жетишип баратабыз. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 1.999.168 адамдан тышкары президенттин тапшырмасы менен 110.959 үй бүлө аз камсыз болгон үй бүлөгө колдон буттан алып жардам берүү саясатын жүргүзө баштадык. Мына үй бүлөгө көмөк, социалдык жөлөк пулду алган балдардын саны бүгүн 359.547 экен. Мындан тышкары бул бүлөлөрдө 18 жаштан ашкан балдар, кары-картаң ата-энелер дагы бар. Ошентип баш аягы 500.000ге жакын кишиге таасирин тийгизет. Биз массалык өтө көп кишиге таасирин тийгизе турган финансалык жардамдарды иштей баштадык, көрсөтө баштадык. Бүгүн сиздер менен алгачкы кадамдарды ишке ашырабыз. Социалдык контракттардын негизинде колдоолорду көрсөтүүгө байланышкан 2 районго пилоттук ишти баштадык. 6-күнү Жумгал районунда 51 адамга берилди 100.000 сомдон. Бүгүн Кадамжай районунан 50 адамга ушу залда отурган сиздерге 100.000 сомдон берген турабыз. 1 январга карата Баткен областында аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн саны 14.357 экен. Катталыптыр. Анда 45.396 балага 810 сомдон жөлөк пул берилип келчү бүгүнкүгө чейин. Албетте муну менен жашоо абдан кыйын. Бүгүн биз пилотту баштап атабыз сиздер менен чогуу. Эгерде сиздер ак жолтой болуп, ушул каражат менен кичине да болсо бутуңуздарга туруп кетсеңиздер, анда биз бүт республикага жайылтабыз. Ошондуктан сиздердин аракеттериңиздерден кийинкилердин дагы тагдыры чечилет да. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, Кадамжай боюнча 4.757 үй бүлө аз камсызга таргатылса, анын ичинен ушул жерде тургандардын гана бизнес пландары тандалып алынды да. Ушу чын эле өзүлөрү иштеп кете алат, чын эле мурун иштеп жүргөн экен, тажрыйбасы бар экен, зиректүү экен. Ушу бизнес пландарды кийин турмушка ашырып, мындан дагы өркүндөтүп кетет дегендерди гана биз тандап алганга үлгүрдүк. Ошондуктан сиздер дагы бизге мындан ары түрткү жардам болуп бересиздер го деп ишенебиз. Бизде келген маалыматтарга ылайык сиздердин райондо суроо талап абдан чоң болду. Бизнес пландар да көп түштү. Эмне үчүн 2 район кабыл алынды дегенде, ошо Жумгалдан аябай көп түштү, анан Кадамжай районунан аябай көп түшкөнүнөн ошолордун эң мыктыларын тандап алганга мүмкүнчүлүк пайда болду да. Айыл өкмөттөрү мен чын дилиммен ишенем, сиздерге жардам беришти. Ушу бизнес план жазганга райондук комиссиялар дагы түзүлдү. Муну дагы мындан ары өркүндөтүп кете беребиз го деген ой пикирлерибиз бар. Бизнес пландарды карап көрдүк, мына эшиктин алдынан дагы көрдүм. Тоок бакканы, эчки бакканы, ири мүйүздүү мал сатып алууга, төшөктөрдү, кийимдерди түйгөөгө, нан жабууга
сварка иштетүүгө, атүгүл мурдатан бирөөнүн жаман эски сваркасын алып алып, арендага иштетип жүргөндөр да бар экен араңыздарда. Мына брусчатка жасаган чакан ишканага дагы ачуу белсенген инимди көрдүм. Бул абдан жакшы. Ылайым сиздердин тилегиңиздерге кичине да болсо түрткү болуп берсин. Ушу бүгүнкү биздин жардамдарыбыз. Ушул бизнес пландардын кайсынысы алдыга жылып кетсе, башка райондордон алчу кийинкилерге ошондой сиздердин эле бизнес пландарыңыздарды сунуштап беребиз да. Мына бир үй бүлөгө кадам жайдан жардам бергенден кийин сиздердин да үй бүлөгө жардам бериши мүмкүн. Тандап алыңыздар деп эми сиздердин 50 бизнес планыңыздарды бүт республикага дагы интернет аркылуу кагаз түрүндө дагы жайылтып беребиз. Демек баарыбыз бүгүн алган 100 000 сомдун гранттык жардамы өзүңүздөр түзгөн бизнес пландын багытына туура жана натыйжалуу пайдаланып, сиздер үчүн атайын иштелип чыккан социалдык адаптациялык программасы толук аткарууга жетишесиздер деп үмүт артып келип отурабыз сиздердин астыңыздарга. Максатыбыз аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү турмуштук оор кырдаалдан чыгарууга жардам көрсөтүү. Ошол эле учурда өзүңүздөргө да социалдык жоопкерчиликтер жогорулайт деп мен ойлойм. Биздин оюбузда мындай долбоорлор аркылуу жерлерде чакан ишкерликтерди жандандырып, көптөгөн жумуш орундарын түзүп, жакырчылыктын деңгээлин дагы төмөндөтсөк болот. Анткени бул бир эле жагы жакырларга жардам бериш керек, пенсия пособияны күчөтүшүбүз керек. Экинчи жагы биздин пешенебизге ошо Садыр Нуркожоевич президент болуп турганда, мен кабинет министрлеринин төрагасы болгондо тышкы карыздын эң чоң көлөмү туш келип калды да. Жакынкы 3 жылдын ичинде 250 миллион доллардан 320 миллион долларга чейин төлөй баштайбыз. Төлөш керек да, аны биз мекемелерибизди же жерибизди бирөөгө бермек болот. Ошондуктан биз туш тарабынын баары менен иштеп атабыз, бирок ушу сиздер дагы бизге көмөк көрсөтүшүңүздөр керек. Анткени колунда бар, өзүн өзү тең багып кеткен үй бүлөлөрдүн саны кескин түрдө көбөйсө деген үмүтүбүз бар. Анда салык төлөөчүлөр дагы көбөйөт. Мына азыр Кадамжай Сурменной комбинаттарына да барып келдик. Бүт комбинаттар иштебесе дагы бир цехтер иштеп, астыда мындай кичине бүлбүлдөгөн чаактын нуру көрүнүп калыптыр. Ал комбинаттарды дагы көтөрөбүз. Мен ойлоп атам, сиздер дагы бутуңуздарга туруп кетип, бизге да жардам бересиздер. Бул Кыргызстанды кийин өнүгүп өсүп кеткен республикага айланып кетишине. Урматтуу айыл өкмөттүн башчылары, райондук деңгээлдеги жетекчилер, мэрлер, сиздерге тапшырма. Мына бүгүнкү күндөн баштап ушул 50 үй бүлөгө сиздер өзгөчө көзөмөлдө болушуңуздар керек да. Балким техника деген техника бузулуп калат. Карабай штаб салып, байкуштарды жалгысалар менен штатып салбай, мына мен бекерден сураган жокмун. Кудайберген Базарбаевичтан гарантиясы барбы? Гарантиясы бар болсо, ошону да карап, жардам берип, заказдарды көбүрөөк берип, айыл өкмөтүндө лампочкаңарды оңдотом десеңер да ушул үй бүлөгө, фартук тиктирем десеңер дагы ушул үй бүлөлөргө, анан 8 март мына эртең 23 март келатат, торт алам десеңер дагы ушул үй бүлөлөрдөн алыш керек. Кадамжай алысыраак болуп атат, же болбосо өкмөттүн аппаратынын баарын ушу 50 үй бүлөдөн баарын алдырып турат элек да. Мына сиздерге ушундай тапшырма, булардын баарынын артында биз карап, көрүп, жардам берип туруубуз зарыл. Андан сырткары министрлик тарабынан дагы жакшы мониторинг иштеп чыгасыздар деп мен ишенем. Анын жыйынтыктарын талдап, тийиштүү чечимдерди кабыл алабыз сиздер менен чогуу. Эгерде аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү социалдык жактан колдоонун ушул инструменти натыйжалуу эффект бере турган болсо, анда бул тажрыйбаны бардык региондорго кеңири жайылтабыз. Мунун үстүнөн дагы иш алып барабыз. Сиздерден дагы бир топ сунуштарды, урматтуу айыл өкмөттөр, күтөбүз. Мына биздин айрым банктарыбыздарында мүмкүнчүлүктөрү бар, туурабы? Мына биздин өкмөттүн курамында 3 банк бар азыр. 4-чү банкты түзөйлү деп атабыз. Ошо финансылык ресурстарды эле, жеке эле бюджеттерди эмес, анан мына чет жактан келип аткан гранттардын баарын бириктирип, ушундай ыкмага өтүшүбүз сиздер менен зарыл. Учурдан пайдаланып ушул долбоорду пилоттук негизде баштап берүүдө өз тажрыйбалары менен бөлүшүп, каржылык жактан да колдоо көрсөтүп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын жааматына дагы, анан урматтуу Рам Сарабанту мырзага дагы терең ырзачылык билдирип койгула уруксат этиңиздер. Ар дайым жерибизде тынчтык болсун, эми ырысалды ынтымак дейт. Эгерде элибиз ынтымак болсо, алган ушу 100 000 сомуңуздар берекесин берсе,
мындан ары чоң бизнеске айланып кетсеңиздер дагы биз жардам берүүгө даярбыз. Мына быйыл 100 000 сом болду. Быйыл ушу жылдын аягына чейин жакшылап сарамжалды пайдаланып өзүңүздөр астыга жыла турган болсоңуздар, биз мунун эмки жылы мунун суммасын да көбөйтүшүбүз керек. Кудайберген Базарбаевич, мына бир жолу бердик деп эле кетип калбаш керек. Мындан ары дагы бутуна туруп кетиш керек. Эмдиги жылы балким ушу чемпиондорго сразу 300 000ге чейин биз акчаны кредит катары уже. Бул эми кайтарымсыз кредит, бирок 3 жылга, 5 жылга чейин үстөк пайызы жок. Кредиттерди дагы берип, мындан ары дагы баягы сиздер астыга жылып кетет деп мен ойлоном.